Жакында мен Россияга барып келдим. Анан машина менен кетип барат, тигил үйдү карайм, бул үйдү карайм, ушул жерге мен тура алат белем, жашайлат белем деп. Анан эми аякта деген бири-бирин тааныбаган кишилер көп экен. Бир подъездде туруп, бир площадкада туруп, ошо элдер өзү менен даже саламга келишпейт экен. Анан ойлодум, ушу мен аякка көчүп кетсем, ушу бирден жумадан кийин эле кайра ушу жөө келет болушум керек нарынга деп. Анткени элге мен көп аралашып, менин теңчутарым, досторум бүт эле кыргыз улутундагы адамдар, алардын салтына да мен бүт баарын катышып эме алам. Салт демекчи кандай салттарды мындай жакшы өздөштүргөнсүз? Эми салттарын мен баарын эле билем. Анан мени быйыл ошо кубандырган бир нерсе, 2 балам болсо, бул жылы менде 4 бала болуп калды. 2 кыз, 2 уулум бар эми. 2 орусу, 2 кыргыз дегендей. Анткени бир жакшы теңчутарыбыз бизди, жолдошум экөөбүздү өкүлүнө ата кылып койду. Кудайга барып келдик. Анан ушу жакында балдарды үйгө алып келип, чакырып, тааныштырып. Кут болсун анда. Эрке мырза, мына былтыркы июнь окуяларынан кийин дагы баягы Кыргызстанды таштап кеткен өзбектектүү кыргыздардын жарандары көбөйгөн да. Аны айтсаңыз, азыр аяктап алгандай же мисалы сиздин өзүңүздүн балдарыңыз, туугандарыңыздын коопсуздугу, баягы коопсуздугунан коркпойсузбу? Анткени баягы сыртынан айтылып жатат, баягы бул суроомду түз берип жаткан себеби баягы элдештирүү иштери жүрүп эле атат да, бирок ошол эле учурда ортодо бир ишенбөөчүлүк бар. Мисалы үчүн кечкиргенде жыш жайгашкан жерлерге бири-бирине баргандан кооптонушат дегендейчи. Тура енді аябай кыйын бір нәрсе болуп өттү да, бул трагедия, бул аябай бул ар түрдүү бир иш-чараларды өткөрүү менен азыр ушу менен токтоп калды деп болбойт да. Бул акырын жакшы жолго түшүп кетишиге мен ишенем. Секин барып атат. Бул азыркы учурда кичине алиги бир ушак сөздөр бир неме роль ойноп коюп атат да. Атак мана биз көп иш менен, жумуш менен бу жака барсак, бара беребиз. Бул базар алыгы бир жерлерде ушу битовой менен 2 адам бири-бири менен кичине айтышып койсо эле, башка жерге барып, ошо бир улутту өзү кичине айтышып койсо эле, унга ушу 2 улутту кошуп койгонго кичине болуп атат. Бул секин акырындап жакшы таманга барат, мен ишенем. Азыр эле Татьяна айым айтып кетпедиби, өкүл ата өкүлүнө болдум деп. Жанан сиз дагы айтканыңыз бар, баягы келиниңиз кыргызбы же кандай? Жок, мен 3 кызым бар. 2 кызымды ака-уке өзбек балдарга бергенмин. Кенже кызымды кыргыз жигитке бергенмин. Азыр 2 уул неберали болдум. Күйөө балам өзү органда иштейт. Эң жакшы семья, аябай жакшы жашап атабыз. Акыркы эл аралык отчеттордо дагы бул Кыргызстанда улутчулдук маанай баягы ашынып баратат деген сөздөр аябай көп айтыла баштады. Бул өзгөчө июнь окугасынан кийин айтылып калды да. Анан Садык мырза, сизге сезилеби мисалы ошол улутчулдук күчөп баратканы? Июнь козголгонун чыкканын баары көрдүк. Аны биз эч качан жаап жашыра албайбыз, 2 улуттун ортосуна чыккан козголоң. Бирок эгерде биз анын себептерин иликтеп көрө турган болсок, ошол эле бийлик, байлык талашуучу сегизги саясатчылардын айынан келип чыгып атпайбы. Бул 2 элдин кылымдап бир жашаган, 1000 жылдап бир өрөөндө жашаган эл ынтымактуу эле жашап келген. Эмне үчүн биз ойлонуп көрүшүбүз керек. Эмне үчүн ошол президент тактан кеткенде ошол убакта чыгып кетти бул? Бул дайыма бир тили бир, дили бир, дини бир элди кылымдап жашаган ошо сепаратисттик көз караштагы саясатчылардын гана чакырыгынан, ошолордун туура эмес себептүү иштеринен болуп, анан козголоң болуп кетти. Мисалы азыр ачыгын айталы, гезит беттеринде эле Кыргызстан кыргыздар үчүн, кыргыздар кедей, башка улуттар бай деген урандар чыга баштады да. Ушул урандарга көз карашыңыз кандай? Анан сиздин жеке турмушуңузда дагы ошондой улутчулдуктун бир белгилерин көрүп жатасызбы? Негизинен ооба, биз дагы жора жолдоштор менен отурганда мындай сөз айтылбай койбойт экен, айтылат экен да. Ошол убакта мен кескин түрдө четке кагам мындай сөздөрдү. Себеп дегенде биз канчалык айтпайлы, Кыргызстан көп улуттук мамлекет. Эгерде туура эмес ушундай ойлорду жүргүзө берсек, ашынган улутчулукту, бул патриоттулук деп эсептебейм мен муну. Бул керек болсо мындай чакырыктар, ашынган чакырыктар, улутчул, бул керек болсо мамлекетке зыян алып келе турган чакырык. Садык мырза, мына Кыргызда бир кеп бар эмеспи? Курама темир курч болот дегенчи, анан азыр эле мына айтып, миграция маселесине токтолгондо айтып кеттик да, Кыргызстандан кетип жаткан жарандар туурасындачы. Ушул мындай агым сизди кооптондурбайбы? Эгерде бул проблеманы туурараак карап көрсөк, бүгүнкү күндө кыргыздардан да кетип бараткандар жок эмес. 600 миңге жакын кыргыз, менин оюмча,
мүмкүн 800.000ге жакын чет мамлекетте жашап калды. Көпчүлүгү Россияда жана башка өлкөлөрдө. Ооба, мына июнь козголоңунан кийин өзбек улутундагы жарандардын кеткени байкалды. Бул кейиштүү нерсе, бирок эгерде биз бардыгыбыз мына көп улуттун өкүлдөрү туура иш жүргүзүп, ошол эле учурда бул мамлекет Кыргызстан деп аталгандайын, анын бир идентификациялык эл арасында өзгөчө бөлүнгөн белгилери болгондуктан кийин бир чогуу ушул улуттук мамлекеттик идеологиянын чогуу чаран колдой алсак, биз мамлекетти алдыга жылдырабыз деген үмүттөбүз. Үчөөңүзгө тең чогуу кайрылгым келип атат да. Мисалы, байкоочулар азыр айтып жатышат, Кыргызстанда абал турукташкан сайын кеткендер кайра кайрылып келип жатышат. Ушундай тенденция бар депчи. Анан мына жакында эле менин тааныштарым да келди, ошондой Орусияга, бирөө Чолпон Ата шаарына келди. Анан баягы Кыргызстанда ар кандай саясий процесстерге баягы эмнеге башка улуттун өкүлдөрү катышпайт деген суроо туулат да. Баягы 7 апрелде дагы коррупциялык бийлик кулатылганда дагы көбүнчө каза тапкан жаш жигиттер бул кыргыздар болуп калды деген дагы сөздөр айтылып жатат да. Эмне үчүн ушундай баягы өлкөнүн башына оор иш түшкөндө кетип анан кайра тынчыганда келип калган жарандарга көз карашыңыздар кандай? Мен ойлойм, эгерде ар бир мындай коллективде ар кайсы улуттан эл болсо, анда мындай биримдиги катуураак болмок да. Анан эми мындан караганда билбейм, ар бир өзүнүн мындай патриоттугуна караш керек да. Ар бир бала үйүнөн кандай тарбия көрсө, анан ошондон эме кылат болуш керек. Биздин нарындан эле бир топ балдар каза болуп калды. Кыргызстанда жашаган эл кайка карап бакса, ошо башка улуттагылар дагы ошо эл менен бирге болуш керек. Башка мен сөз кошо албам. Мисалы, азыр менин суроомо түз жооп берсеңиздер да, мисалы башка жака айтып атпайм, бул оор мезгилде мисалы үчүн бакыт издеп, келечек издеп башка жака кетип атат. Кайра баягы тынчып калды дегенде келип атат. Жашаган элдер жашап эле Бул мен кетип калгандарды мен өзүм жеке пикирим менен актабайм да. Кыйын учурда кетип калып, кийинен кийин бардыгы жакшы болуп, жакшылаш үчүн бияда канча эл жүгүрүп, мээнет кылып, бу кылат. Улар кыйынчылыктан коркуп кетип, кайра кайтып келсе, мен буларды патриот деп өзүнүн мекенин сүйгөн адам деп эсептелем. Садык мырза, сиздин көз карашыңыз кандай ушул эле маселеге? Айтып атсам, сиз дагы жалпылап айтып атасыз деп айтасыз да. Бирок айтып көрүңүз ошентсе дагы. Айтайын, ооба, тилекке каршы бизде ушундай улут аралык кичине белгилүү кандайдыр бир деңгээлде бөлүнүү бар экенин моюнга алышыбыз керек да. Болуп атыптыр да. Аны чын айтышыбыз керек. Эмне үчүн мындай болуп атканын ойлонуп көрө турган болсок, биз саясатта эле улам бийлик алмашып, улам президенттикти кубалап, улам конституцияны алмаштырып жүрө берип туруп, мындай чоң нерселерге биз көңүл бурбай калдык да, чын айтканда. Биз ошого кез келди азыр бир идеологияны кармап, бир багытта сен өзбек, сен орус, сен украин, сен дунган, сен кыргыз дебей, Кыргызстан үчүн, Кыргызстан мамлекеттик үчүн баарыбыз бир бололу деп бир туунун астына бириктирген идеология жаңы там-там туруп басып келе жатат да. Ошол идеологияны сиз көрүп жатасызбы? Мен мисалы үчүн кээде мындай көп возмущение болуп кетет да менде. Көп эле биздин политиктер деле, депутаттар деле сүйлөгөндө мынтип сүйлөшөт да. Кыргыз элине жакшылык каалайбыз, кыргыз эли мынтсин, тигинтсин дегенчи. Анан бизде кыргыз тил боюнча жана коомдор бар да. Аны эмнеге оңдоп койбойт? Кыргызстандыктарга деп. Кыргыз эли, калган эл каякта калат? Ошол кичине көңүл бурса деп ойлойм. Мен да таң калам, кээде чыгып алышып, бул сиздерге тиешелүү экөөңүздөргө. Эми эркек бололу да деп сүйлөп калышат эмес. Мен ойлойм, Кудай ата, анда эмне аял кишилер таптакыр бөлөк сорттогу кишилер депчи. Сиз абдан туура айтасыз. Ушул айтылган сөздөрдө ушундай баса көрсөтүп айтуунун өзү биздин мамлекеттеги ошол жана мен айткан идеологиянын кемчилиги болуп атат да. Анткени ошолорду карап түздөнөт саясатчыларды карап. Ошолорду карап жаштар өсүп атат. Эгерде алар дагы ар бир сөзүндө кылган ишинде ошо Кыргызстандын келечегин ойлосо, мамлекет жөнүндө ойлонсо, биринчи келечек. Мен да ойлойм да, жанагы иштер болмок эмес. Акаев деле кетти, Бакиев деле кетти. Эми аны канча жылдан бери ушу жамандыгын айтып эле келатат. Анын баары биздин балдарыбыз көрүп атат, неберелерибиз көрүп атат. Мектепке келсең азыр 1 класстын балдарынан баштап бүт политиканы билишет. Бүт. Ол туранда ошол эгемендик баягы жылдарында төрөлгөн балдар азыр 20га чыкпадыбы?
азыр сиз мектепте иштеп атпайсызбы? Кандай балдар болуп калды? Алардын баягы аң сезими кандай? Азыр мына идеология жаңыдан эле тамтым келатат деп атпайсызбы? Ошол идеология менен кантип ошол балдарды мисалы сугарыш